Саламатсыңар балдар. Бүгін сілермен біргелікте қырғыз тілін өтөбүз. Сөз түркүмдөрү задаточ деген тема менен таанышабыз. Заттардын атын билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөз задаточ деп аталат. Мисалы, ким – адам, эмне – класс, кимдер – окуучулар, эмнелер – китептер. Ушул суроолорго жооп берген сөздөр задаточ деп аталат экен. Экинчи көнүгүү. Тексттен ар башка сөз түркүмдөрүнө тиешелүү болгон 3 сөз жазгыла. Аларга суроо бергиле. Жогоруда берилген сөздөр жана алардын мааниси деген текстти окуп, ар башка сөз түркүмдөрүнө тиешелүү болгон 3 сөз жазабыз. Мисал үчүн, киши, ким – бул задаточ. Сынаточ, санаточ этишке дагы 3-3төн мисал жазабыз. Кайсы суроого жооп берип жатат? 3-чү көнүгүү. Таяныч сөздөрдү колдонуу менен бирге бир текст түзгүлө. Аны кантип атайсыңар? Текст атагыла. Бул сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? Суроо бергиле. Таяныч сөздөргө жер, суу, тоо, таш, асман, жылдыз, күн, ай деген сөздөр берилген. Ушуларды катыштырып текст түзөбүз. Түзгөн текстибизге тема коебуз дагы. Бул берилген сөздөр кайсы суроолорго жооп берет, кайсы сөз түркүмүнө кирет? Ошол суроого да жооп беребиз. 4-чү көнүгүү. Тексттен задаточ сөздөрдү таап, синквейн түзгүлө. Бизге үлгү берилген киши. Бир сөз задаточ. Экинчи, акылдуу, токтоо. 2 сөз сынаточ. Берет, сурайт, ачууланат. 3 сөз этиш. Киши биринчи кошунасына таарынат. 4 сөздөн турган сүйлөм. Адам, мааниси окшош сөз. Ушуга каратып өзүңөр дагы тексттен задаточ сөздөрдү таап, синквейн түзөсүңөр. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү.